Assalamu alaikum туугандар. Бүгүнкү окуя баян Бишкекте болгон байке тууралуу. Бай, цивильный, грамотный байкенин досу болот Диндар. 3 күнгө даватка ташкилдеп алып чыгат досунчу. Анан тиги канчадан бери макул болбой, анан iyi болуп атып, анан бир күнү макул болуп чыгып келишет. 3 күндө жүргөндө тиги аябай мындай кыжалат, нервтенип ушинтип жүргөндөй сезилет жана досуначы, даватка алып чыккан досуна. Анан досу да кыжалат болуп, эчтеке айта албай, сурай албай, дагы бир жаман көрсөтүп аламбы Динди деп даватка алып чыкканда ушундай го, бирөөнү ташкилдеп алып чыксанчы. Анан бир күнү 3 күнү бүтөт, анан үйүнө кетерде бүткөндөн кийин анан жүрү айда жана даватка алып чыккан досу менен чыккан экен да. Анан жүрү айда болуп, нерв болуп ызычу анан мен сүйлөбөй эле отурдум дейт, айдап бараттым дейт. Анан бирдеңке айтайын деп, мындай дават кылайын деп, анан баягы кайра кыжаат кылып алам деп, Динди жаман көрсөтүп аламбы деп коркуп, мындай көп унчукпай бараттым дейт. Анан үй жагын айдап барсам, жок мындай айда, тиңдей айда деп эле бир жерге айдап бар дейт. Анан эмне болуп атат деп ичиме ойлоп, айдап барып бир жерге жеттик дейт. Анан токто деп эле анда ишти катуу жаап эле кирип кетти дейт. Карасам, карыялар үйү деп жазылып турат дейт. Анан бул эмне болуп кетти деп, анан артынан барып чуркасам, бир апаны өпкүлөп эле, бутунан өпкүлөп эле ыйлап кечирим сурап атат дейт. Бул бай кийинчерээк достошкан экен. Мен билбептим дейт, апасы көрсө карыялар үйүндө болчу экен дейт. Анан апасын алып кетем келген экен көрсө 3 күн бүтөр менен дароо апасына барып. Анан келип досуна келип айткан экен да. Мен дейт, мени 9 ай көтөрүп, кыйналып ушул мени өстүрүп баккан, канча уйкудан калган, канча мен үчүн жашы төгүлгөн алтындай апакемди ушу карыялар үйүнө таштап кеткен мен киммин мен? Мен айбандан жаманмын деп өзүн аябай жемелеп байкуш. Ушундай 3 күндө Кудай таалам ушундай бир түшүнүк берип, ойгонгон экен сезимдеричи. Анан көрсө бул киши аялы күнүгө мээсин жеп, балдар үйлөнүп жайланып кеткен экен, анан үчөө эле жашап атып анан. Бул апаң деп мына биякта эле жатат, кыйналып атат жалгыздыкта. Андан көрө мына карыялар үйүнө болсо аяктан подружка табат, анан тиги кыскасы кулак мээсин жеп, ар кайсы нерсени айтып атып, канча жылдан бери алдап, анан ушинтип карыялар үйүнө тыгып салышкан экен да. Анан мен ушу аялымдын сөзүн угуп, аялымдын сөзүнө алданып, мен ушу өзүмдүн апамды, мени баккан, мени өстүргөн апам, алтындай апакемди ушу карыялар үйүнө таштап салган. Мен киммин деп жана көрсө кыжалат болуп, жанатан бери ызычуу болуп, нерв болуп келатканы ошо болчу экен да. Аны угуп жана даватка чыгарган досу ыйлап, экөө тең кучакташып ыйлап түшүнгөн экен да. Караңыздар достор, мына Кудайга шүгүр, даваттын берекетинен көп адамдар динге келип, жашоолор жакшы болуп кетти. Анан бир анча-мынча болуп калып атат. Анан мага мына айтып атасыздар. Ана даватка чым эмне кылып атасың, эмнени кыйратып атасыңар, мында тиги деле кошунам ичип жүрөт, анан мынтип жүрөт, урдулугун таштаган жок тиги бу депчи. Ал пенде экенбиз да, периште эмес экенбиз. Анча-мынча ал ошо сиз сүйүнбөйсүзбү? Ошол даватка чыгып оңолоюн деп атат, мына молодец депчи. Анан оңоло албай калып атса, напсисин алданып калып шайтанга азгырылып калып атса, ал бул пендебизден биз сыноодобуз дайымачы. Бирок канча жакшылык болду ошо даваттын берекетинен, Аллах таалам бизге ушул даваттын берекети канча адамдар оңолду, канча жакшылыктар болду. Аны түшүнбөй эле макул, миң баары жаман болсун. Бирок Кыргызстаныбызда Бишкекте бир апа үйүнө келип атпайбы? Мына азыркы болгон окуя булчу, азыркы тапта. Ошол апа үйүнө келген ушул жетиштүү эмеспи? Мындай окуялар көп. Ошон үчүн мындай жаман анан тиги бу дей бербей, даватка чыгарыңыздар. Эркектерди, балдарыңарды мына мечиттерге апарып, даватка чыгып, ушу биз жашообузду менен ла илаха иллалла Мухаммаду Расулулла. Ла илаха иллаллах Алланын ыраазылыгы, ла илаха иллаллах бул бейиш болсо, Мухаммад Расулулла ошо бейишке бара турган, Алланын ыраазылыгын таба турган жол да. Ошол жолду үйрөнүш үчүн мээнет керек, туугандар. Өзүнөн өзү үйдө жатып эле уктап туруп, хатаң мен чотам, намаз баарын үйрөнүп калдым, чото имандуу болуп калдым дей албайсыз. Мээнет керек. Дүйнөгө кандай тутунуп мээнет кылып атабыз? Эртеден кечке иштеп атабыз. Бир аз картошка, нан табыш үчүнчү, балдарыбыз өзүбүздүн курсагыбыз тоюш үчүн. Анан андан кымбат, эң ыйман, Алланын астына бара турган, эң мындай жүзүбүз жарык боло турган, пайгамбарыбыз бизге жылмайып карай турган ыйманыбызга мээнет кылбай, кантип анан өзүнөн өзү келип калат. Ошон үчүн мээнет кылалы, ушул даватка көп чыгалы иншалла. Башкаларга чакыралы, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаралы, дайыма насаат айта жүрөлү. Ислам динине чакыралы, макулбу иншалла, ошого аракет кылалы бардыгыбыз.